Барсам каза болуп калыптыр. Апаңыздын ошол же кыймыл аракети ушундай бир көз алдыңызга келеби? Oynadın bizdi cedele, Korutpay baktın böyle. Кайсы бир учурда ошо энеңизди бир абдан жоктодуңуз? Karız biz sizge sele. Саламатсыздарбы, кадырман көрөрмандар. Нурпресстин Апамаккат авторлук долбоору кайрадан ободо. Аны мен Наргиза Исаева алып барам. Бүгүнкү биздин коногубуз өзүнүн апасына болгон сагынычын, кусалыгын жана бала кезин айтып берем деп Кыргыз мамлекеттик Шенала Арабаев атындагы университеттин колледжинин директору Максат Толаев байкебиз болмокчу. Саламатсызбы, Максат байке? Саламатсыздар. Кандай жакшы турасыздарбы? Жакшы, рахмат. Сиздин алгач ошол биздин көрсөтүүгө уруксатыңызды берип, апаңыз жөнүндө, ошо өзүңүздүн бала чагыңыз жөнүндө айтып берем деп калдыңыз. Ошол биз дагы сиздин ошол бала чагыңызга, ошол эме баардык эле энеден, атадан башталат да, жашоо, өмүр. Анан сиздики кандай башталды эле? Каяктын кулунусуз? Канча жашыңызда ошо энеңизден ажырап калдыңыз? Деген сыяктуу суроолор болот. Ошол алгач келиңиз бала кезден баштайлы. Мен ушул Талас областынын Талас районуна караштуу Көк Кашат деген айылда туулуп өскөнмүн. Ушу балалыгымдын ушу мектепти бүткөчүктүү убактым бардыгы эле ушул Көк Кашат айылында өттү. Мектепти да ошол жактан бүткөм. Өзүбүз эжем бар, бир тууган эжем, анан карындашым бар. Анан мен 3 бир тууганбыз. Анан атабыз жаш кеткен экен, 4 жашыбызда биздин. Мен 4 жашта болчум. Ал эми апам каза болгонуна 92-жылы каза болгон, быйыл 31 жылдын жүзү болуп атат. Эрте жетим алыптырсыз, атаңыздан андан алгач, андан кийин апаңыздан, анан кимдин колунда өстүңүз? Кандай болду андан берки калдырыңыз? Туура биз ошол ата-энебизден эрте калгандан кийин эжем да кичинекей эле, мен 7-класс болчумун. Карындашым 2-класс кези болчу, анан тайэне тайтабыз бар эле. Алар каралашып, анан атамдын бир тууган агасы бар. Чоң апа, чоң аталарым, алар каралашып. Анан турмуштун тагдырдын сыноосу экен да, анан эжем турмушка чыккандан кийин карындашым экөөбүз бир үйдө жалгыз калып калдык. Ошол бир чоң эски бир үйүбүз бар эле. Азыр ал үйгө деле чынын айтсам көп деле барбайм. Анткени мындай жаман эскерүүлөр да, ал үйдө барсам мындай көп киргим да келбейт. Себеби кыйналган мезгилдер ошол үйдө өттү да. Азыр ошол ал үйдө жалаң эле кыйналыш өттү. Апаңыздын ошол же кыймыл аракети ушундай бир көз алдыңызга келеби? Албетте, апам каза болгон мезгилде биз жакшы эле эсимде калды көп нерселери. Эркелеткен жерлери, балам деп, ошол кез кыйын заман болчу. Баары эсиңиздерде болсо керек, Таласта жер титирөө болуп, эпицентри Токтогулда ушундай болуп аткан мезгил болчу. Анан мен бул жакта шаарда медреседе окучу элем. Апам өзү тапшырткан ушул медресеге оку деп. Анан жер титиреп кетип, анан мээсине кан куюлат эмеспи? Кровоизлияние деген диагноз коюлган экен. Анан биринчи жыгылганда мен бияктан бардым, кабар беришти ушундай. Анан үйгө барсам жатыптыр, төшөктөчү. Анан 1-2 күндөн кийин больницага алып бардык. Азыр өзүмө келе алайынчы. Анан кечинде ошо чоң атамдардын үйүндө эшикке түнөп атканбыз. Кайра жер титиреп кетпесин, апам больницада болчу. Анан 21 август күнү 92-жылы эртең менен таңга маал мен келип чоң аталарым ойготту, тур апаң кыйналып атат. Барсам каза болуп калыптыр.
ошо ыйладым, эмнеге таштап кетти. Башка билбейм. Багыш класс жетекчим бар эле. Ошол күнүгө балдарга сен бүгүн аны алып кел. Сизге Эми ушундай учурлар болгон. Үйүнө апарып карындашым экөөсүгө тамак берип, мугалимим болчу. 98-жылдан 2004-кө чейин ошол Алматынын, Ташкент, Чымкент, Бишкектин свалкаларында жүрдүм. Жалаң ошо бөтөлкө пластик жоголтуп, Кудайдын буйругу экен да ушинтип жумушка кирип, анан параллельно ушинтип иштеп жүрүп бердим. Жайкысын 6-базар күндө ошол свалкага кетип калчумун. Ошол мезгилде да көп каккы жеп жетимсиң деп айтат да. Анан бирок жакшы, жетим да жетилет деген сөз бар эмеспи? Кудайга шүгүр азыр. Бала чака үй бүлө, иштеген жумуш бар. Энемдин баа сөзүн эстеп, ак эмгек кыл деген сөзүн абдан эстейм. Мен да сүйүнөм, арам оокаттан дагы алысмын. Себеби өзүм да ошондой позицияда жүрөм. сиз атадан аябай эрте калдым дедиңизби? 4 жашта. Эми аны эстебей деле калсаңыз керек, эжеңиздин жок болупчу, бирок апаңыздын тарбиясынын эң башкы эмне болду? Эмне деп мындай өмүр бою эсиңизде калган сөзү кайсы? Эң негизгиси таза жолдо жүрсөңөр эле адам болуп кетесиңер дечү да, мындай эми. Адал иш жасасаң. Мындай адал эмгек кыл деп, анан жакшы оку дечи албетте. Анан албетте апам сөзүн азыркыга чейин эстейм. Жакшы оку деген сөзүн жакшы окуду, Кудайга шүгүр. Негизгиси ошол, жакшы тарбия берип, өзү соодагерчилик менен алек болчу бир аз. Анан ошол сен эгерде мындай медресеге окууну бүткөсөң, соодагерчиликти токтотом деп калчу да. Жашоодо эми ар кандай бир жакшы учурлар болот да, кыргызда той көп деген сыяктуу сонун учурлар болот. Анан бир адам чөгүп турган учуру болот. Эми жашоодо бул өмүрдө анан кайсы бир учурда ошо энеңизди бир абдан жоктодуңуз? Энем болсо мындай болбойт беле деген. Башында мектепте окуп жүргөн кезде аябай эстейсиң. Карындашым экөөбүз эжем турмушка чыккандан бир үйдө калдык. Анан ошол кезде эстедим. Ачка болгондо эстейсиң. Анан ошол мезгилде кыйын болчу элге деле. Мындай нан жок, ун жок кез, Союз жаңы тарап жаткан кез. Анан ошол кезде эстейсиң да. Анан балдар менен урушкан мезгилде эстейсиң. Кийин карындашымды ошол Таласка интернатка калтырып, түнкү автобус менен бияка кетип калдым. Кеткенге аргасыз болдум. Карындашым коюп берип ыйлады, анан мен окушум керек деп бияка жүрдүм. Ошол мезгилде эстедим. Студент кезде эстедим. Өзгөчө мындан 3-4 жыл мурда пандемия болду го. Ошондо эстедим, аябай катуу ооруганда ушу сүрөттөрүн алып отуруп. Өзүңүз ооруганда? Өзүм ооруганда ошо төшөктө жатып анан ошондо эстедим. Ушундай мезгилдерде эстейт экенсиң. Анан жакшы жактарын эстейм, балдарыма айтып берем. Мындай бир атам, мен, бул апам. Ушул Атай Огонбаевдин 90-жылдыгы болчу. 90-жыл өткөн. Мен анда ошо эсимде, ушул жерде элдин арасында отурганмын. Мен да кичине дастан айтып, комуз менен кийин чыгам деп даярданып жаткам. Апам ушул Атай Огонбаевдин ырларын ырдачы. Апам дагы аябай жакшы, мындай ырдаган, аябай мындай активдүү жүргөн адам болчу да. Мен билчүмүн кичинекей болсом да, анан айылдагы көп байкелерим, акелерим айтат азыр. Сен апаң мыкты киши болчу депчи. Балким силер ошону тарткансыңар деп азыр эжем да, мен, карындашым жакшы жерлерде иштейбиз, Кудайга шүгүр. Сизди карап турсам, ушул бир чыгармачылыкка дагы жакын экенсиз да. Жазган ырларыңыз бар экен, жана көрсөтүп калдыңыз. Ушул канча жашыңызда чыгарган ырыңыз апа тууралуу бир ырым бар дедиңиз, ошону? Ушул чыгармачылыкка аябай кызыкчумун. Өзүм азыр так илимдерди бүтүрсөм дагы, адис болсом дагы ушул чыгармачылыкка абдан кызыгам.
апам бар кезинде эле ушу 4-класстан бир аз дастандарды айтып ушинтип жүрчүмүн. 1-курста да жазгандарым жана карап койдум эле, азыр кечирим сурайм. Айылым менен энекем деп жазган экем. Сенин мен элесиңди кубалаймын, сага деп нечен сапты коралаймын. Сөзүңдү уккум келип уулум деген, санаага батам сынамы барамын. Кантемин бакыт сага жазылбаган. Калды го шайыр күлкүң чачылбаган, көздөгөн максатыңа жетпей калып. Гүлдөрүң балким калды ачылбаган, сөздөрүң мага калды айтылбаган, сүрөтүң көз алдыма тартылбаган. Сыпайы сылык мүнөз сүйлөп коюп, энекем жан элеңго тартынбаган. Эскерип эртелиге челесиңде, ээлигип сагындым го мээримиңде. Бирок мен үмүттөнүп жүрө берем. Балким сиз үмүт үзбөй келесиңби? Жеменда жалбырактай саргайганда жашартып, мээрим төгүп келесиңби? Жүрөктү чынында эле кубандырып, жаныма энекем ай келесиңби? Деп жазган экем. 96-жылда эди, ушу 1-курс, 2-курс кезим экен ушу. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, Максат байке, ушул апаңызга кат жазсаңыз, эмне деп, ошол кат апаңызга бара турган болсо азыр, эмне деп жазат элеңиз? Апам мага айткан, эми силер да чоңоесуңар, ар ким өз жолуңар менен кетесиңер. Мен да турмушка чыгайынбы дегем деп айткан. Анан мен таарынып коркуткам да айтор, бир топ күнгө чейин. Анан макулдугун бербей, ошентип апам турмушка чыкпай калган. Жана да айтпадым, балким турмушка чыкса узагыраак жашайт белем мындан дагы деп карай турган киши болуп жанында. Балким ошону жазмакмын. Билбейм башка. Ошол күн үчүн Сагынычым жазмакмын, кечирим сурамакмын, балким туура эмес кылдым деп. Балким аз балдарымды айтып жазмакмын кат аркылуу. Ушу 7 балам бар, ошо балким балдарымдын ийгиликтери жөнүндө. Мен деле өзүмдү бала катары сезем. Сүрөтүн көргөндө мен мынчалык мен ыйлач эмесмин, аябай сабырдуу киши болчумун. Азыр өзүмдү караман албай кеттим окшойт, кечирим сурайм. Рахмат Максат байке. Ошо сизди дагы тетиги алыскы балалык күндөрүңүзгө алып барып, кичине багы эскертип, ошол күндөрүңүздү бир чети кайгылуу болсо, бир чети сагынычыңызды, кусалыңызды айтып алдыңыз деген ишенимдебиз. Сизге ишиңизге ийгилик. Урматтуу көрөрмандар, биздин бүгүнкү апама кат долбоору ушун менен соңуна чыгат. Бүгүн бизде мейманда Кыргызстандагы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин колледжинин директору Максат Толоев байкебиз болду. Кайрадан кезиккенче аман болуңуздар.